Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көкбөрү боюнча жыйынтыктоочу финалдык беттешти көрүүгө чакырып өтөбүз. Кыргыз Республикасынын улуттук биринчи курамы менен экинчи курамасы жолугушат. Байкалгандай көк түстөгү бул биринчи, тагыраагы кызыл түстөгү бул биринчи кураманын жигиттери, ал эми көк түс менен экинчи курамга кирген жигиттерибиз элден бата алып эми майдан үстүндө шайма-шай даярданып чыгышууда. Келиңиздер, тараптардын күжүрмөнүн курамы менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасылары кызыл түстөгү кийим менен. Биринчи Улан Кыбыраев, команданын капитаны. Экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айден Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, бешинчи Рустам Тыналиев, жетинчи Байыш Ниязов, сегизинчи Улан Насакеев, тогузунчу Урмат Раушан уулу, 10-чу Урмат Мусаев, 11-чи Белек Мукаев, 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Улуттук кураманын башкы насаатчылары Азиз Уралиев жана Ислам Тазабеков. Команданын жетекчиси Талас Бегалиев. Бул эми улуттук курам үстүбүздөгү жылы президенттик кубоктун жеңүүчүсү болгон Талас Көкбөрү клубунун тегерегинде түзүлгөнүн дагы айтып кетебиз. Ал эми Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук курамасылар көк түстөгү кийим менен майдан үстүндө шайланышууда. Биринчи команда капитаны Айбек Эсеналиев, экинчи Султан уулу Кубаныч, үчүнчү Тыныч Алыбаев, төртүнчү Азимкул уулу Азизбек, бешинчи Калыс Кыдыков, алтынчы Фархат Бейшекеев, жетинчи Нурадил Борбиев, сегизинчи Нурманбет Койчукеев, тогузунчу Батырбек уулу Аскат, 10-чу Сыраждинов Мирлан, 11-чи Акбар Иманбеков, 12-чи Айбек Иманалиев. Улуттук кураманын жетекчиси, улуттук экинчи кураманын жетекчиси Касымбек Кубатов, машыктыруучулар Рамис Жунусалиев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Кубатов. Эки күжүрмөн курамда тең, көпчүлүккө ысмы белгилүү болгон көкбөрү оюндарынын нагыз жылдыздары чогулгандыгын биз кошумчалап кетүү менен оюнга болгон назар салуубузду андан ары улайбыз. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс бул Асылбек Шерибаев. Бул кезинде эл аралык даражадагы калыстык наамды өлкөбүздөгү эң биринчи болуп алган адис экенин дагы айтып өтсөм ашыктык кылбайт. Жана эми калыстын аз гана түшүндүрүүлөрүнөн кийин ортодогу топ башчылар кол алышып, чүчү кулак кармашып, кимиси кайсыл тайгазанды ээлейт. Бул эми көкбөрү оюну 20 мүнөттөн 3 бөлүккө бөлүнөт, ортодо 10 мүнөттүк тыныгы орун алып, негизги убакыт бүткөндөн кийин кайсыл тарап футболдогудай болуп атаандаштын тайгазанына көбүрөөк тайгазан улакты түшүрсө, ошол тарап утушка ээ болгон болот. Буга чейинки топтук оюндардагы топтогон упайлары бул финалдык беттеште ныпым эске алынбайт. Ошондуктан эки бири-бирине төп келген тараптардын оюну калыстын ышкырыгы менен башталып шап кеттик эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде дагы бул жакта кан дүргүп башка тээп жатканын дагы тана албайбыз, себеби учурдагы эң мыкты делген эки курама жаат бет маңдай туруп ойноп жаткан маалы. Көрүнүп тургандай, Кыргыз Республикасынын улуттук биринчи курамасында Марлис Койгелдиев, Улан Кыбыраев, Рустам Тыналиев жана 12-чи Анарбек уулу Сейитбек топ баштап чыгып, оюнду андан ары
улап барышууда. Ал эми көк түстөгү кийимчердерден Айбек Эсеналиев. Жана байкаңыздар, алардын катар саны менен үстүндөгү кийими күңүрт түс болгондуктан көзгө алардын кимдин ким экени ачык даана байкалбай калып отурат. Эгерде эле айрым бир жерден жазабаса турган болсоң, анда түшүнүү менен кабыл алып коюңуздар. 1 мүнөт улак жерде ээсиз жатып калгандан кийин ортодогу калыс эми тегерек чийиндин ортосуна эки тараптын эңгиш жигиттерин жекеге чыгарып, оюн андан ары ошол улакты эңүү менен уланып баштайт. Ооба, үйрөнгөн жоо атышууга оңой деп коет. Эки тарап тең бири-биринин артыкчылыгын купкана өздөштүрүп болушкан. Ошондуктан кимдин эмнеге жөндөмдүү экендигин тараптар эң жакшы билишет. Жана алар маал катуу олтурбастан дароо эле салган жерден оюнду курчутуп, андан ары биз көрүп тургандай баш айланткан ылдамдык менен сүрмө топ түз эле экинчи тай казанды көздөй жүрүп баштады. Улан Кыбыраев ортого чыккан. Улан Кыбыраев астындагы Евро аттуу аргымагы менен улакты эңип алып, өзүнүн улуттук биринчи курамасын алдыга сүрөп жаткан маалы мына мынтип кош колдоп көрүлгөн аракет. Жана андан ары эмне болуп кетет болду экен. Додонун арасынан жол таап чыгып тай казанга улакты таштоо бул эми оңой олтоң иш эмес. Качан экинчи улуттук курамадагы жигиттер булар дагы коргонун эң мыкты үлгүсүн билет. Жана Улан Кыбыраев 33 жаштагы сакадай бою сары алтын. Улан Кыбыраев эсиңиздерде болсо Кыргызстан жана Казакстандын көкбөрү боюнча спорт чебери делген наамды алган жападан жалгыз оюнчу. Мына бул жерде эми ат жыгылып, байкаңыздар, ат чалкасынан ыңгайсыз жатып калганда бир секирип туруп кетүүгө жетишпей калды. 3-чү катар санындагы бул Тыныч Алыбаев Арго аттуу буданы менен тай казандын жанында эт бетинен кете оюн көрсөтүп, жыгылганына карабастан байкадыңыздар, өз тай казанын сактоого жетишиптир. Албетте, кооптабал жаралган жагдайда ортодогу калыс оюнду токтотууга укугу бар. Жана эл аралык даражадагы калыс Асылбек Шерибаев улакты андан ары улантууга нускап өттү. Бул эми улак Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамынын көзөмөлүндө болчу. Ошол тийде оюн уланы Улан Кыбыраев 33 жаштагы Кыргызстан 1 улуттук курамасынын капитаны, бармагынан бал тамган бул чебер оюнчу жан жагынан камалаган оюнчулардын каптоосуна карабастан 32 тишин кычырата чайнап, дале болсо улактан кол жуубастан аракетин күткөн түргө келтирүүнүн амалында алдагы окуя. Мына мындай жыгылуулар барган сайын көбөйүп барууда. Демек бул оюндун куну кутургандай кымбат дегенден кабар берет. Көрдүңүздөрбү? Жанын таштап жиберип жигиттер өлүп тирилерине карабастан оюндун кызыгына батып башканы унутуп калгандай. Канткен менен эми жеңилинен берсин күү менен баратып аттан жыгылуунун ыгын биздин жигиттер эбак өздөштүргөн. Бирок мына мындай додонун арасында салмагы 400-350 килограмм салмакты түзгөн жандуунун астында калуу дагы бул оңой эмес. Оюндун кызыгы менен алар эти ооруксунганын дагы сезбей калышы мүмкүн. Бирок бул көкбөрүнүн эми жүрөгүндө жалы бар жигиттер гана тартарын биздин көпчүлүк спорт ишкибоздору жакшы билет. Улан Кыбыраев, байкадыңыздарбы? 35 килограмм оордукту баскан улакты азыр эми эртеден бери эч кимге алдырып койбостон Улан Кыбыраев тишин кычырата чайнап, бардык урунду болгонуна карабастан чыдап, өзүнүн алдындагы евросу менен атаандаштын тай казанын көздөй умтулган. Ооба, канча убакытка чейин болсо дагы улакты алып жүрсө болот. Эми гана экинчи катар санындагы өзүнүн өнөктөш Урмат Шерипбековго Улан Кыбыраев улакты өткөрүп берди. Жана Рембо аттуу аргымагы менен Урмат Шерипбеков эмненин үстүнөн чыгат болду экен. Байкадыңыздарбы?
Oyundun шығы азырынча Кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук кураманын көзөмөлүндө алар арыдан бери ат ойнотуп, жакшы эле тайгазанды көздөй аттын оозун салган, бирок бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин эл аралык даражадагы калыс Асылбек Шерибаев оюнду токтотуп, эми бардыгы тең Кыргызстан эки улуттук курамасынын жанындагы тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн уланат. Жекеге чыгууда ошол эле Улан Кыбыраев чыгуусу толук мүмкүн. Себеби жок, азыр жерди аргымак минген 7-чи катар санындагы Байыш Ниязов Өзгөн районунан чыккан, бул эгиз кара күчү бар Көкбөрүчүгө каршы. Кыргызстан эки тараптан, бул жаңылбасам, 2-чи катар сандагы Султан Уулу Кубаныч Байтур аттуу аргымагы менен такымга баскан, бирок байкадыңыздарбы, Байыш Ниязов таш билек балбандардын бир экенин дагы бир жолу далилдеп, такымындагы улакты жулка тартып алып, көпчүлүктү таңдандырып койду. Баракелде Байыш Ниязов Достук клубунун көкбөрүчүсү азыр эми туура өңөрүп, ат жалына өбөктөп, аттын башын түз эле тайгазанды көздөй бурууда. Анын алдындагы япончик бул эми үстүндөгү ээси эмнени көксөп турганын айттырбай эле түшүнөт. Мына үнтү эми додонун арасында Байыш Ниязов дале болсо улакты эч кимге бербестен ээрдин кашына туура өңөрүп, эми атаандаштардын камалоосуна туш болуп олтурат. Кайрадан улак жерде. Оюмча, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул тармаштын чыңалыштуулугу сиздерге дагы берилип жатат болуш керек. Байкадыңыздарбы? Оюн эми Кыргызстан эки улуттук курамасынын жарымталасында көбүрөөк орун алууда. А мына бул жерде ээсиз калган улакты эңип кеткен бул Фархат Бейшекеев, 6-чы катар санындагы Суусамыр Көкбөрү клубунун 25 жаштагы оюнчусу. Алдындагы кой күрөңүн оң кыйсолду кеминип, улакты оң такымга бултактатып бастырып алды дагы. Атаандаштын талаасын көздөй аттын оозун бура салды, бирок куугунчу аны алыс узатпастан өз малында баса калып, сүрмө топ майдандын узата жээгине сүрүп салгандан кийин эми бул футбол тили менен айтканда аут. Көкбөрүдө эми улак сыртка чыгып калгандан кийин борбордук чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан болгондо дагы аябагандай көз жоосун алган, түргө келтирилген ат майданында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы жыйынтыктоочу Көкбөрү мелдештин финалдык оюнуна күбө болуудасыздар. Ортого чыккан Нурманбет, тагыраагы Нурманбет Койчукеев, көк түстөгү Кыргызстан эки курамасы жана Кыргызстан бир улуттук курамасынан улакты эңип кеткен. Бул ким экенин азыр биз катар санын айрып таанып билгенден кийин жар салып өтөбүз. Капталдагы калыстын ишараты менен оюн чектен атайын белгиленген чийинден сырткары чыгып кеткенден кийин эми беттеш баштагы калыбында тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен андан ары уланып баштайт. Ал эми Көкбөрү боюнча орун алып жаткан баш байге үчүн болгон беттеште Кыргыз Республикасынын 1-чи жана 2-чи улуттук курамалары жолугуу азырынча эсеп сандары ачыла элек. 0-0 тейде. Кызыл түстөгү бул 1-чи улуттук курама. Ал эми көк түс менен тиешелүү түрдө 2-чи топтогу курама жат ойноп жатканын белгилеп кетебиз. 10-чу катар санындагы бул Урмат Мусаев. Урмат Мусаев белгилүү оюнчу, жекеге чыгууну купкана өздөштүргөн жана 2-чи номурдагы бул 2-чи катар сандагы Султан Уулу Кубаныч Байтур аттуу аргымагы менен улакты Урматтан тартып алууга аракет кылган. Бирок караңыздарчы, улак ортодон эки ымыкчыгер улакчынын тартышуусунан чытырап үзүлүп кетчүдөй таасир калтырган. Бирок аттын туягында тепселеп, улак жерде жана 1 мүнөттүн ичинде эми эки тараптын бирөөсү ийип, экөөсү зарыл. Мына эсе Кыргызстан эки командасынын жигити бул ким болду экен? 2-чи катар санындагы болсо Кубаныч
Султан уулу болмокчу. Бул Айбек Эсеналиев биринчи катар санындагы Кыргыз Республикасынын 2-улуттук курамасынын капитаны, топ башчысы. 32 жаштагы Бөрүлүү Көкбөрү клубунун оюнчусу Айбек Эсеналиев биринчи улакты салып 1-0 алды да Кыргызстан 2 командасы 9-катар санындагы бул Урмат Раушан уулу Акбар аттуу аргымагы менен сиздердин көзүңүздөргө даана урунууда. Раушан уулу Урмат бул дагы Кыргызстан бир командасынын эң бир ишенич арткан оюнчуларынын бири. Атасы Раушан дагы кезинде улакты мыкты тарткан, таластан чыккан мыкты улакчы экенин жакшы билебиз. Жана ата жолун жолдогон Урмат дагы азыр эми баштагы беделин калыбына келтириш үчүн эсепти теңөөнүн аракетинде Тайгазанды карай туурадан кирип барган, бирок жан жактан камалаган куугунчу жете келип эми бардыгы тең додонун арасындагы кыл чайнаш менен уланат окшобойбу. Ооба, Кыргызстан 2 улуттук курамасында дагы мыкты, ортон колдой болгон оюнчуларыбыз чогулган. Бул жерде эми кимдин жолу болот, так кесе айтыш кыйын. Акырына дейре кимдин каалоосу күч болсо, ошол жаат утушка ээ болот окшобойбу. Оюн азыр эми Кыргызстан 2 тараптын Тайгазан жанындагы тармаш менен уланууда. 9-катар санындагы Урмат Раушан уулу Тайгазанды камалап жаткан маалы, бирок чап кенедей жабышкан Кыргызстан 2-нин жигити бул улакты колдон жулуп алды дагы. Түз эле Тайгазанды көздөй тик качырууда, бирок оор салмактагы улакты алдагы окуя. Мына бул жерден ат мүдүрүлүп, аттын башынан алыс учуп түшкөн 2-1дей чабандес өзлөрүнүн өлөр тирилерине карабай жанын таштап жиберүү менен ойноп жаткандыгы бул эме билесиздерби? Мындай оюнду биз эгерим көргөн эмеспиз, себеби Астанада өткөн Азия чемпионатында дагы мынчалык жаалы күчтүү кармаш орун алган эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. 1-0 эсебинде азырынча көк түстөгү Кыргызстан 2 улуттук курамасы утуп жаткан. Бал биринчи 20 мүнөттүк жана улак билесиздерби, тайталашка түшүп, бирде ары, бирде бери оп. Биринчи 20 мүнөттүктүн 14-чү мүнөтү дагы соңуна кандайча жетип калганын байкабай калдык. Ал эми оюндун өзүн айта турган болсок, албетте салган жерден эле оюндун демилгесин колго алган Кыргызстан 1, бул кызыл түстөгү кийимчен улуттук курама бороондой катуу кирип, атаандаштын коргонусун чар учкандай чилдей таратып баштаган. Бирок Кыргызстан 2-нин жигиттери өз маалында эсине келип, 2 коопту делген абалды бошко чыгарууга жетишкен. 10-катар санындагы Урмат Мусаев алдындагы Вулканы менен атаандашынан улакты тартып алды дагы. Мына бул жерде алган күүсүн тескей албай, сүрмө топтун түрткүлөөсү менен каптал чийиндин сыртына чыгып эми борбордук тегерек айлананын ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланып баштайт. Ал эми Көкбөрү боюнча өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жүрүшүндө 8 өлкөнүн улуттук курамасы келип, акырына дейре 2 топко бөлүнүп күч сынашты. Жана жыйынтыгында биздин биринчи, экинчи курамабыз бардык атаандаштардан бир баш өйдө экендигин көрсөтүп, татыктуу түрдө жеңиштерди камсыздап, эми финалдык оюнда кескели болтат. Кайрадан Урмат Мусаев ортодо, жана ага каршы турган бул Султан уулу Кубаныч. 22 жаштагы жаш жаңыдан чыгып келе жаткан оюнчуларыбыздын бири Султан уулу Кубаныч. Суусамыр Көкбөрү клубунун эң бир келечекте ишенич арткан оюнчулардын бири. Ал эми байкаңыздарбы, Урмат Мусаев бир аз ыңгайсыз абалда туруп улакты тартышууда, бирок жаштык менен тажрыйбанын тирешүүсүндө тажрыйбанын жөнү такыр бөлөк экенин дагы жакшы билебиз. Кайрадан улак чийиндин сыртына чыгып, эми биз дагы да болсо жекеме жеке чыгууну
сиздер менен биргеликте көрүп алабыз. Кимде-ким жаңыдан коомдук биринчи каналга үңүлүп баштаган болсо, анда сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр Чолпон Ата шаарындагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан болгондо дагы көк бөрү боюнча өтүп жаткан мелдештин финалдык оюнуна ортоктошу болуудасыздар. 8-чи катар санындагы бул Улан Насакеев өзүнүн ак жалы менен оюнга жандуу аралашып, учурдагы Бөрлү командасынын оюнчусу ал дагы окуяя мына бул жерден жогору ылдамдыкта бара жатып ат мүдүрүлүп, чабан десе аттын башынан алыс кеткени менен байкадыңыздарбы? Өзүнүн ыгы менен жыгылып, жарат алуудан алдаганча алыс болуп чыкты. Мындай жөндөм, мындай чеберчилик бир болсо биздин көк бөрү тарткан кыргыз жигиттеринде эле болсо керек. Азыр эми оюн токтолгондон кийин Улан Насакеевдин такымында болчу ошол тейде уланып, азыр эми кызыл түстөгү Кыргызстан бир улуттук курамасы чабуулдук аракетти көрүп жаткан маал. Астындагы ак жалы менен башта ойноп келген, азыр Улан Насакеев атын которуп эми бөлөк аргымак менен ойноп жатканына күбө болуудабыз. Оюндун куну канчалык кымбат экенин биз айтпасак деле көк бөрүчүлөр мыкты билишет. Жана додонун арасынан суурулуп чыгуу Уланга азырынча кыйын болуп жатканын түшүнөбүз. Бирок мына бул жерден жол ачылып, Улан Насакеев акыры улакты тайгазанга таамай түшүрдү дагы, эсепти 1-1 айлантып койду. Баракелде 2008-жылдын эң мыкты оюнчусу болуп табылган Улан Насакеев көк бөрү клубунун оюнчусу 18-ci мүнөттө эсепти 1-1 айлантып койду. Ооба, дээрлик бири-бирине шай келген тараптардын оюну бул эми карап турган көпчүлүккө өзүнчө эле бир майрамдык көрүнүш десем дагы жаңылбайбын. Ошентип эми биринчи бөлүктүн аяктоосуна дагы 2 мүнөттөн азыраак убакыт калып олтурат. Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 улуттук курамалардын кездешүүсүндө азыр сандык катыш 1-1 түзүп калды. Көк түстөгү кийимчан Кыргызстан 2 командасынын көк бөрүчүсү бул 5-чи катар санындагы Калыс Кыдыков жакшы эле тайгазанга тик качырып барган, бирок арттан жете келген куугунчу коргонууда мыкты ойноп, бул сапар эми Кыргызстан 1 улуттук курамасы өз тайгазанын кол тийгиз кылып сактай алды. Байкасаңыздар керек, оюндун жаалы күчөгөндөн күчөп, чыңалыштуулугу дагы жетер жерине жетип калды көрүнөт. Азыр эми кайсыл тараптын аргымактары мыкты суутулуп, мыкты даярдыкта болсо, ошол жактын ташы тегеренүүсү дагы толук мүмкүн. Ооба, 3-тагыраагы 1-20 мүнөттүн жыйынтыктоочу акыркы мүнөтү Улан Насакеев ортодо, ага каршы ошол эле Султан уулу Кубаныч астындагы Байтуру менен. Байкадыңыздарбы? Алдындагы аргымактар үстүндөгү ээси эмнени каалап жатканын билип, чалкалай калуу менен өзлөрүнүн ээлерине ыңгайлуу жагдайды түзүп берүүдө. Бул жерде көк бөрүчүлөрдүн ортосунда гана айыгышкан мүнөздөгү карындаш өттөстөн, ошондой эле ээстүү жаныбарлардын ортосунда дагы кыл чайнаш болуп жатканын көрүбүз. Султан Кубаныч уулу, тагыраагы Султан уулу Кубаныч эсепти 2-1 айлантууга жакын болгон, бирок улак менен кошо өзү кулап түшүп, улактан мурда тайгазанга түшүп калгандыгын бул эми көрдүңүздөр. Бул эми эсепке кирбейт. Улак менен кошо түшсө болот, бирок улагы жок түшкөн, бул эсепке кирбесин биз эми айтып өтөбүз. Ошентип 1-20 мүнөттүк кандайча соңуна чыгып калгандыгын биз дагы байкабай калыптырбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөрү боюнча мелдештин финалдык
беттешіне көп болудастар. Азырынча есеп Кыргызстан 1, Кыргызстан 2 улуттук курамаларынын ортосунда 1-1 бойдон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан түз алып берүүсүн улап келет. Аздан соң эми биз көкбөрү боюнча өтүп жаткан финалдык беттештин экинчи 20 мүнөттүгүнөн кабар алуубузду баштайбыз. Кызыл түстөгү кийимчан болуп Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасы, ал эми экинчи курама бул көк түс менен оюн көрсөтүп жатканын өзүңүздөр жакшы байкодостор. Эсеп азырынча 1-1 адегенде Кыргызстан 2 курамасынан улакты биринчи болуп Айбек Эсеналиев салган болсо, оюндун этегинде Кыргызстан bir тараптан Улан Насакеев керекке жарап, эсепти 1-1ге айлантууга жетишкен. 12-чи катар санындагы бул Анарбек уулу Сейитбек, улуттук кураманын эң жаш оюнчусу, өзүнүн алдындагы Нимой аттуу аргымагы менен чыгып, эми оюндун жоопкерчилигин өз колуна алууга болгон аракетин көрүп отурабыз. Ал эми бул оюндарда финалдык оюнду көрүүгө биз эми Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын пресс катчысы, спорттук журналист табылды. Асыгалиев агабызды дагы кичинекей кеңсе студиябызга чакырганбыз. Дагы бир жолу саламатсызбы табылдагы? Азыр оюн укмуштуудай, чыңалыштуу мүнөзгө өтүп баштады. Табылдага ушундай бир аябагандай аянышпастан жанын таштап жиберип ойногон улакты биз оюнча көптөн бери көрө элек болчубуз да, туурабы? Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул биздин негизги максат биринчи кезекте ар бир спорт оюнунда биринчи кезекте көрөрмандар үчүн ойнойт. Улакчыларыбыз дагы эле ошондой бүгүнкү финалдык оюндарда кызыктуу, кооз оюн тартуулап берели деген максатта. Албетте күчтүүлөрү жеңсин. Бул жерде эки командабыз бири-бирине тең келген команда деп мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай кызыктуу болуп атат. Тек гана эреже бузулбай, балдарыбыз жаракат албай, жакшы оюн көрсөтүп берсе, мына биздики жеңиш ошол болот. Ал эми бул командалардын кимиси жеңсе дагы биздин Кыргызстандын курама командасынын жеңиши болуп эсептелет. Албетте, Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасына болгон мыктылар топтолгондугун дагы биз жакшы билебиз. Машыктыруучулар дагы тандап туруп, иргеп, андан кийин топ даярдыкты көрүшкөн. Бирок биринчи курамга кирбей калган экинчи улуттук кураманын мүчөлөрүндө дагы мындай бир, билесиздерби, өзүлөрүнүн дагы мыкты экенин далилдөөгө болгон аракети күч. Ошондуктан салыштырып айтканда дымак бир аз көбүрөөк ушул тарапта десем дагы жаңылышпасак керек. Мүмкүн, өзүңүз айткандай, биз чындыгында эле биздин биринчи курама командабызды А дегенде түптөгөнбүз. Бул жерде башынан айтылгандай, федерацияда быйылкы сезондун лидери Талас командасынын негизги оюнчулары, ошол биринчи команданын негизи түзөт 5 оюнчусу экен. Ал жерде андан кийин ар бир командадан бизден бирден мыкты оюнчуларды, эми тренер, машыктыруучу өзүнүн көз карашына ылайыктуу, өзүнүн командалык стилине жараша оюнчуларды тандап алган. Мүмкүн сиз айткандай экинчи сборныйда дагы биздин ошол эле курама командада балдар, биринчиге татыктуу балдар эле бар болчу. Ал ортодо байкадыңыздарбы, кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасы оюндун шыгын өзүнө алып, өз эркин атаандашына таңуулоо менен оюндун көпчүлүк бөлүгүн эми атаандашынын тайгазан тегерегинде өткөрүп баштады. Ал эми көк түстөгү Кыргызстан 2 улуттук курамасы оюнду коргонууга курчутуп бүлөп, ошол бардык нерсени коргонуудан баштап жаткандыгын байкоодобуз. Албетте, бул жерде эми кимдин мыкты чабуулдук курамы бар курам менен мыкты коргоочулук жөндөмү бар улуттук кураманын кездешүүсүнө күбө болуудастар. Бул оюндун көпчүлүк бөлүгү Кыргызстан 2 тайгазан тегерегинде өтүүсү ошол биринчи улуттук кураманын аргымактарынын мыкты экендигинен кабар бербейби? Ооба, өзүңүздөр байкагандай, ортодогу улакты көрдүңүздөр. Биздин негизги ортодо еңүүчү улан Кыбыраевдин Евро деген аты бар. Андан кийин азыр эми Урмат минип атат да, Урмат Мусаев. Ошондой эле биринчи катарда мына Байыш өзүнүн Япончук деген аты менен Байыш Ниязов биринчи курама командабыздын оюнчусу. Ортодогу аттары күчтүүрөөк болуш керек деп ойлойм. Биринчи курама командабызда. Ал эми экинчисинде
Антел десек, мына биздин Байтур деген көк атты экинчи курама командабызда дагы ошол эле Lexus деген ат Нурманбеттин аттары Султан дагы. Улуу Кубаныч азыр улакты Байыш Ниязовдон жулкуп тартып алды дагы, эми сол такымга бул тактатып баскан тейде баш айланткан ылдамдыкты арттырууга аракет жасаган. Неченчи жолу Султан Улуу Кубаныч Кыргызстан эки тараптан жекеге чыгууда көзгө толумдуу оюну менен уламдан улам көзгө урнууда. Байыш Ниязовдун колунан улакты тартып алуу бул аябагандай эле татаал иштердин бири. Жанаракта Байыш Ниязов билесизби, Султан Улуу Кубанычтын такымындагы улакты тартып алып кеткен. Бул эми билесиздер эгиз кара күчү бар жигиттердин гана колунан келет болуш керек. Анткени менен жоон жолпусунан келген, Субагайынан келген Байыш Ниязов бүгүнкү күнү болуп көрбөгөндөй мыкты спорттук калыбында экенин көрүүдөбүз. Анын дене түзүлүшүнүн алп мүчөлү болуп, сындуу болуп калганын дагы биз эми сүрөттөөдөн тажабайбыз. Ортого чыккан 8-чи катар санындагы бул Улан Насакеев Кыргызстан бир тараптан жана жаны тыным албаган Султан Улуу Кубаныч алдындагы Байтур аттуу аргымагы менен 22 жаштагы бул жаңадан чыгып келе жаткан жылдыз чабыс десем дагы туура болот. Биздин улуттук кураманын эртеңки келечеги болуп калуусу бул эми турган иштеңиздер. Мына бул жерде эки улакчы тең улакты жулка тартышып, ортодогу улак кудуң үзүлүп кетчүдө бизге таасир калтырууда. Султан Улуу Кубаныч байкадыңыздар, улакты такымга чала була болуп болсо дагы басып, андан кийин аттын оозун чукул кайрып кетүүгө аракет жасоодо. Бирок Улан Насакеевдин аргымагы керекке жарап такымга элпек болуп тургандыгын дагы өзүңүздөр байкай алдыңыздар. Азыр эми сүрмө топ келип, адатынча додонун арасындагы улакты аркы берки жулка тартышуулар көбүрөөк орун алып баштайт. Ооба, мына мынтип такымдашап жулка тартышуу ат жалына өктөй калып. Бул эми ары тобокелдүү иштеңиздерчи, ошончо дагы оюндун кызуусуна кирип бөлөктө унуткарып калган жигиттерибиз азыр аң дөңдү карабастан жанын таштап жиберүү менен оюндун кунарын ушундай бир көтөрүп коюп жаткандыгы бул эми көз көрүнө. Эсеп дале болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-1 бойдон биринчи 20 мүнөттүктө ташталган улактардан кийин биз чыңалыштуу кармаштан бөлөк иштиктүү улакты көрө элекпиз. Бирок билесиздерби, мындай бири-бирине тең келген атаандаштарда көп улактын жаралуусуна биз эми мындай бир күбө боло албай калышыбыз мүмкүн. Бирок оюндун чыңалыштуулугу телеэкрандын ар жагында отурган урматтуу көрөрмандарыбызга чейин жетип сезилип турат болуш керек. Баягы эки чечен бир келсе сөз таппай калат деп коюшатпызбы? Сөз чыкпай калат деп. Ошо сыңарындай эки тең келген атаандаш чыгып эми улакты тай казанга байма-бай таштай алышпай, улак үчүн, өңүт үчүн кармаш жүрүүдө. Ортого чыккан чабандестерди тааныштырып өтөлү. Бул Урмат Шерипбеков, кызыл түстөгү Кыргызстан бир тараптан жана 8-чи катар санындагы Нурманбет Койчукеев астындагы Lexus'у менен. Эсиңиздерде болсо былтыркы Казакстанда өткөн Азия чемпионатынын эң мыкты көк бөрүчүсү деп табылган Нурманбет Койчукеев бүгүнкү күнү улуттук курамага кирбестен экинчи курамда оюн көрсөтүп, анын дагы далилдей турган айтчу сөзү дагы дал ушул оюнда экенин биз жакшы көрүп билүүдөбүз. Ооба. Нурманбеттин минген аты Lexus'тагы былтыркы Астанада өткөн 1-чи Азия оюндарында эң мыкты аттардын бири болгон. Өзү биздин улакчыларыбыздын негизги мыкты оюн чеберчилиги ушул өзүнүн аттарына жараша болот, минген аттарына. Быйылкы сезондо Lexus деген ушул ат бул өзүн анча жакшы табында эмес экени көрүнгөн. 31 августта мына 2 жуманын ичинде бул тап табына келип, ошон үчүн Нурманбет дагы 1-чи курама командага илинбей калган. Учурда 2-чи курама командасында ойноп, бирок аты дагы азыр күчүнө келип, табына келип, жакшы мыкты оюндарды көрсөтүп атышат. Кайрадан Улмат Кыргызстан 2 улуттук курамасынын тайгазан тегерегинде. Албетте эсеп боюнча алдыга чыгалы деген Кыргызстан бир жигиттеринин көксөсү аябагандай күч.
Бирок ошентсе дагы oyun ulamdan ulam. Чыңалыштуулугунан жазба. Азыр бул 8-катар санындагы Нурманбет Койчукеев улакка ээ болуп, додонун арасын жарып чыгууга чоң аракетти көрүүдө. Ооба, Нурманбет Койчукеев улакты бастырды дагы, туура өңөрүп эме атаандаштын тайгазанын көздөй салбастан ал бир айланып атаандаштарды жазгыруунун аракетинде байкаңыздар астындагы Lexus там чети бөлүнүп өзүнүн табына келип калганын дагы байкообуз. Кара терге жылтырай жуунуп алган Нурманбеттин Lexus аргымагы бул эме бул оюндардагы эң бир мыкты делген аргымактардын бири. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Көкбөрү мелдешиндеги финалдык оюнга күбө болуудасыздар. Кыргызстан 1 бул кызыл түстөгү кийимчен жана Кыргызстан 2 улуттук курамасынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүктө эсеп сандары азыр 1-1 бойдон. Мына мынтип эми ардан бери урунду болгон Нурманбет Койчукеев акыры улактан кол жууп калгандан кийин эми улак жерде калып Кыргызстан 1 улуттук курамасынын жигиттери 9-катар санындагы бул Урмат Раушан уулу элден мурда жетип улакты эңип алгандан кийин биз көрүп тургандай Кыргызстан 1 ыйла жандуу оюну менен эсте калууда. Табылдаган өзүңүз дагы байкасаңыз керек, кызыл түстөгү Кыргызстан 1 улуттук курамасынын экинчи 20 мүнөттүктөгү алардын жүрүшү дагы өктөмүрөөк болуп, алардын үстөмдүк кылган оюнуна көбүрөөк күбө болуудабыз. Бул эми акырына дейре ушул калып сакталабы же ортодон жанып кетүүсү дагы мүмкүнбү? Эми аны айтуу кыйын. Жана биринчи 20 мүнөттүктө кичине тыянак чыгарышты, өзүңүздөр көргөндөй. Жана да биз айтып кеттик, биринчи курама командабыздын аттары да бүлүк болуп, эки жолу бирок тактикалык катачылыктарды кетирип атышты ойун коргоо чебинде. Бирок ошондой болсо да эки жолу бүлүк аттар менен кубалап жетип, мына экинчи курама командадагы Кыдыков Калыстын көк аты эки жолу ыңгайлуу учурду текке кетирди Калыс. Бирок жана айтып кеттик, таластын командаларынын бүлүк аттары кубалап жетип, тайгазанын бек сактап калды. Кийинки оюнда экинчи мына 20 мүнөттүктө алар ошол биринчи оюндан кийинки таянагы менен кичине жакшыраак ойноп атат. Мен бир гана айта кетерим, эки команда тең. Булардын бирок ыкмалары, стилдери, ойноо стили башкачараак да. Кайрмасы бар эки курама командабыздын. Айтайын дегеним, бизде биринчи курама командабыз менин оюмча Талас командасы өзүнүн стили башкачараак болот да. Булардыкы атлетикалык жактан, физикалык жактан ушундай бир күчтүү аттар менен күчтүү балбан оюндар. Улакты тайгазанга салса дагы жанагындай чогулуп барып, топтошуп барып салып атканын байкасаңыздар болот. Ал эми экинчи курама командабыздын айырмачылыгы, алар кичине булар комбинациялык оюнду, техникалык оюн сыяктуу көрсөтөт да. Экинчи курама командасы ошондой жагынан түзүлгөн. Себеби бул командада биздин жана Бөрлү командасы менен Суусамыр командалары. Байкап көрсөңүздөр, азыр булардын тактикалыгы бир-бирден кийип, мына Мирлан Сыраждиновго жеткен экен. Жанагы Нурманбет эмне үчүн тайгазандан чыга албай калды. Ошол жерде ал бул Мирланды күтүп турган. Мирланга мына улак баскандан кийин биздин оюнчулар экинчи курама командасына токтолбой, булар топтошпой, бир-бирден кийип, жол ачып берүүгө ушундай аракет кылат да. Булардыкы башкача комбинациондук оюндар. Экинчи курама командабыздыкы. Биринчибиздики кичине атлетикалык күчтүүрөөк, күчкө салып, аттардын күчүнө салып, балдардын техникалык бабандыгына салып. Дегендер биринчи улуттук курамга топтолот эмеспи? Ал ортодо Мирлан Сыражденов өзүнүн алдындагы самурай аттуу аргымагы менен додонун ичин жарып кирүүгө аракетти жасоодо. Албетте тайгазандын түбүнө барып жеңил желпи улакты таштап коюу мүмкүн эмес. Көпкө дейре мына мынтип ат ойнотуп туруу дагы алдаганча Мирланга кыйын болоорун жакшы билебиз. Азыр эми биринчи түзүлгөн кырдаалды Мирлан Сыражденов кандай пайдаланып кетет болду экен. Аттыгынын аз ганакай тактык жете бербей калды. Мунун баары тең эми оюндун чыңалыштуулугунан улам десеңиздер туура болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде атаандаш алсызыраак болгондон да Мирлан улакты эбагыла салып коймок. Башта анын
мальчик аттуу аргымагы менен Мирланды биз жакшы билчүбүз. Эгерде мальчик болгондон да бул жерден Мирлан эсепти 2-1 айлантып коймок. Азырынча эсеп дале болсо 1-1 бойдон. Бул жерде Мирлан Сираженовдун чабуулун көрдүңүздөр. Азыркы жаңы самурай деген аты менен. Анан дагы жанагы айткан оюмду кошумчалап кетейин. Эгерде биздин улак азыр биринчи курама команда чабуулда болгондо ошол Тайгазан жанынан чыкмак эмес. Ошол жерде күчкө салып, аттардын үстүнө салып, экөөлөп, үчөөлөп салганга аракет кылмак. Ал эми мына биздин экинчи курама командабыз. Байкадыңыздар, бир чабуул ишке ашпай калды. Жанагы Мирлан Сираждинов улак менен ошол жерге токтоп, Тайгазан жанында турбастан кайрадан оюндун талаанын ортосуна чейин чыгып, кандай бир кененирээк жол аштырып, ушундай кылып ойноп атышат да. Бул жанагы комбинациялык оюн тартуулашат экинчи курама команда. Мына ушундай айырмачылыктарын байкаса болот. Азыр ортого чыккан, жекеге чыккан оюнчулар ошол эле Султан уулу Кубаныч Кыргызстан 2 улуттук курамасынан эң бир көзгө басар оюнчусу, астындагы Байттуру менен улакты Байыш тагыраак Улан Кыбыраевдин өзүнөн эңип алууга чоң аракетти жасоодо. Биз билебиз, Улан Кыбыраев бул аябагандай мыкты эңгич, улуттук биринчи кураманын капитаны. Азыр эми такымдаша 2 улакчы арыдан бери тартышып турганча тегерек чийиндин сыртынан чыкмайын, капталдагы жандоочулар оюнга аралашпайт. Азыр эми улакты Улан Кыбыраев майдандын сыртына сүрүп чыгарып абдан туура иш кылды. Себеби анын колу улакка ыңгайсыз болуп жетип калган. Эгерде эле оюндун ортосунан тартышкандан да Султан уулу Кубанычка кыйла ыңгайлуу болуп калмаган. Эми кайрадан тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн уланып, 7-чи катар санындагы Байыш Ниязов өзүнүн япончиги менен оюнга аралашып, жекеге чыгууда мына бүтүп эми баштагы алдырган мөөрөйүн кайра Байыш Кубанычтан тартып алып, Кыргызстан бир улуттук курамасынын чабуулу өз күчүнө кирип баштады. Албетте, бул курамга салыштырмалуу түрдө күчтүү көкбөрүүчүлөр, күчтүү аттар топтолду дегендей. Азыр эми Байыш Ниязов Додонун арасында жалгыз өзү жиреп кирип, Тайгазанды көздөй жол табуунун аракетинде. Байыш азыр эми өзүнүн жете келген өнөктөштөрүнө эртерээк аты тыңыраак болгон көкбөрүүчүгө өткөрүп берди дагы. Эми мына эмесе, мындай жөөлөшүп түртүшүүдө айрым бир чалыгып калган аттар капталдап кулап каларындагы көрүп билүүдөбүз. Бир эмес 2 чабандес ээрден ошу. Азыр эми ортодогу эл аралык даражадагы калыс Асылбек Шерибаев жекеге чыгаруунун астында ооз-2 эскертүүлөрүн берип, кимиси эреже бузса 2 мүнөттүк мамыга байлап коет. Бирок эреже эч кандай бузулган жок. Улак менен Кыргызстан 2 улуттук курамасы болчу. Жана алар Айбек Эсеналиев бул Кыргызстан 2 командасынын капитаны. Оозунан алдырган бөрдө улактан кол жууп калгандан кийин эми Кыргызстан 1 командасынын чабуулу. Ооба, улакты тартып алууда дагы эрежени бузбоо шарт. Мунун бардыгына тыкыр көз салып турган калыс эми өз чечимин байма-бай кабыл алып отурат. Анарбек уулу Сейитбек 12-чи катар санындагы бул Кыргызстан 1 улуттук курамасынын оюнчусу. Астындагы Немой аттуу жерде бууданы менен түз эле Тайгазанды коздой учуп күйүп жөнөп барууда. Ооба. Көкбөрү оюнунда бул эми ийгиликке, бул көбүн эсе аттардын тыңдыгына байланыштуу болорундагы биз өткөндө айтып өткөнбүз. Азыр эми Кыргызстан 1 командасынын алдындагы аргымактары алдаганча мыкты окшобойбу. Аз жерден Анарбек уулу Сейитбек улакты Тайгазанга таштап кое сактады. Ооба, Анарбек уулу Сейитбектин салмагы 70 килограмм, эми дээрлик 35 килограмм ордукту түзгөн улакты
bir kolдоп тайгазандын алдында таштап коюу кыйын. Эгерде эле жогорку ылдамдыкты арттырып, анын күйүүсү менен ыргытып койсо, бул алда канча жеңил болорун улакчылар жакшы билишет. Кайрадан улак жерде 1 мүнөт убакыт кармалып, бул эми тегерек чийин ичинде жеке чыгуу менен андан ары уланат дегенди билдирет. Жалпысынан эсеп оюндун жүрүшүнө шайкеш келеби Талдага? Албетте, эки команда бири-бирине тең келген командалар деп атпайбызбы? Кимис утса дагы өзүбүздүн кыргыздын жигиттери утуп атат. Бул командалардын балдардын баары тең бири-бирин жакшы билишет. Ошон үчүн жанагындай эсептин кыскалыгы дагы балдарыбыз эң мыкты балдарыбыз ойноп атат. Коргонуу чебинде мыкты аткарып, оңой менен ата-андаштарына салдырбай атканы көрүп байкалып турат. Ал ортодо экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна жетип келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул деген эми ортодо дагы 10 мүнөттүк тыныгы болот дегенди түшүндүрөт. Эсеп сандары дале болсо өзгөрүүсүз бойдон, кимде ким жаңыдан коомдук биринчи каналга бурулган болсо анда сиздер Чолпон Ата шаарындагы бүткүл дүйнөлүк биринчи көчмөндөр оюндарына күбө болуудасыздар. Тагыраагы көкбөрү боюнча өтүп жаткан мелдештин финалдык оюнуна бул жерде Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 улуттук курамалары жолугуп, азырынча эсеп сандары 1-1 бойдон тең салмак абалында. Шап кеттик эмес урматтуу телекөрүүчүлөр. Көпкө күттүрбөстөн көкбөрүчүлөр дагы жапырт улакты карай ат коюп, көк түстөгү кийимчен Кыргызстан 2 улуттук курамасынын жигиттери биринчи болуп улакты бөктөрүп кетти дагы. Эми алардын тайгазанын көздөй аттын башын буруп башташты. Улакты басып алып, баш айланткан ылдамдыкты арттырып жаткан бул Кыргызстан 2 улуттук курамасынын оюнчусу. Катар саны азыр бизге анчейин көрүнбөй келет. Бирок ошончо дагы биринчи кооптуу жагдайды Кыргызстан 2 тарабы жаратып, оюндун жибин колго алуу аракетин көрүүдө оюмча биринчи, экинчи 20 мүнөттүктөрдө биздин биринчи кураманын жигиттери аябагандай көп күчтү сарпташкан. Ошондуктан эми кыйла тыңып калган, аттарын тыныктырып алган Кыргызстан 2 улуттук курамасынын жигиттери дагы жанданып, салган жерден атаандаштарда бороондой катуу тийип баштады. 5-чи катар санындагы бул Рустам Тыналиев Соңкөл аттуу аргымагы менен атаандаштан улакты тартып алды дагы. Эми түз эле тайгазанды көздөй бараткан, бирок ортодон атаандаштары буудат болуп, эми улак чийиндин сыртына чыгып кетти. Талдага биз көрүп тургандай азыр байыл улакты ала качып, бириндеп барып салууга караганда додонун арасында көбүрөөк жумуш аткарылып жаткандыгын көрүүдөбүз. Ушул додонун арасындагы көбүрөөк улактын кармалуусун эмне менен түшүндүрүп кетсек болот? Себеби бул жерде эки команданын тең аттары күчтүү болуп, ошол эле ордунан улакты алдырып койгондо атаандашын шап баса калып атышат да, тегерете курчап калып атат. Болбосо биринчи командада дагы жанагындай эле жалгыз Булит сыяктуу чабуулдар жалгыздан чаап кеткен. Ошол эле Улан Насакеев бар, ошол эле Урмат Мусаевтар, Байыш Ниязовтар, алар дагы жалгыз чаап баратып, алыстан ырытканга жөндөмдүү мыкты оюнчулар. Тек гана эки команданын аттары бирдей. Коргонуу чабуулундагы, коргонуу чебинде жакшы өздөштүрүшкөн. Мүмкүнчүлүк бербей атат ошол жерден эле кармап. Мына бул жерде азыр улак менен Рустам Тыналиев, мына бул дагы мыкты жеке барып чапканга жөндөмдүү улак салганга. Соңкөл деген аты менен, эң күлүк ат менен бул оюнчу жеткирбей барып тайгазанга салууга. Ооба, Рустам Тыналиев эгерде эле жогорку ылдамдыкты арттырып алчу болсо, улакты ала дегенде колуна көтөрүп алат дагы, андан кийин ылдамдыкты арттырып токтотуу кыйын болуп каларын атаандаштары эң сонун билишет. Бирок Рустам бул жолкусунда андай ыкмага барбастан акырын гана улакты тайгазандын четине жеткирип, андан кийин эми аттын күчүнө салып, өзүнүн өнөктөштөрүнүн көмөгүн күтүп калгандай. Бул жерде 3-чү катар санындагы
Улан Насакеев жерди аргымак менен улакты өзүнүн өнөктөшүнөн өткөрүп алган. Азыр эми эгиз кара күчү бар Улан Насакеев атаандашынан ашырып улакты таштайын деген, бирок ортодогу алдынан өсүп чыга калган коргоочу өз малында жолтоо болуп эми улак кайрадан жерде ээсиз калып отурат. 1 мүнөттүн ичинде ээси табылбасан да эл аралык даражадагы калыс Асылбек Шерибаев оюнду тык токтотот дагы тегерек чийиндин ичиндеги жекеме-жеке чыгууга тараптардын өкүлдөрүн чакырып өтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көк бөрү боюнча мелдештин финалдык оюнуна күбө болуудасыздар. Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 улуттук курамаларынын ортосундагы беттеште эсеп сандары 1-1 бойдон. Кызыл түстө Кыргызстан 1, көк түс менен Кыргызстан 2 улуттук курамасынын жигиттери оюн көрсөтүшүүдө. Ортого чыккан бул Байыш Ниязов, Кыргызстан 1 улуттук курамасы тараптан, ага каршы ошол эле Султан уулу Кубаныч өзүнүн Байтур аттуу аргымагы менен даңк талаштырган чагы десем дагы туура болот. Ооба. Султан уулу Кубанычты улам ортого чыгара берип, чалыктырып албайбы деген дагы суроо туулбай койбойт. Талдага. Андай болушу да мүмкүн, бирок эми айла жок. Ушул башка мына мыкты оюнчулар Улан Кыбырай 1-катардагы 7-номерде Байыштарга тең келген ушул Кубаныч болбой өзүнүн аты менен Байтур. Жана айтып атпайсыз, 1-курама командабызда жекеме-жекеге чыккан аттар күчтүүрөөк. Ошон үчүн аларга тең келген 1-курама, 2-курама командада ушул 2 Кубанычтын эле аты Байтур деген ат болуп атат окшойт. Андан тышкары Нурмамбетов, Кочкеев Нурмамбеттин аты бар, Лексус деген. Бирок бул жагынан 1-курама командасынын аттары мыкты. Байкадыңыздар, Байыш Ниязов жоон жолпусунан келген, бул билегинде таш билек балбаныбыз, жанына эч кимди жуутпастан, жан жактан камалаган каршылаштарына кабагын кашым дебестен улакты Тайгазандын түбүнө чейин жеткирип келди. Азыр эми капталдан келген колдоочулары, өнөктөштөрдүн жардамы аркасында улакты таштабаса, жалгыз Байыш эми көптүн көзүнө чаң чача албайт. Ошондуктан ал диштенип Урмат Мусаев жете келип Байышка көмөктү жакындан көрсөтүүдө. Бул аракет эмне менен жыйынтыкталат болду экен? Көк түс кийимчен бул Кыргызстан 2 улуттук курамасы коргонууда аракет кылган менен Урмат Мусаев менен Байыш Ниязов 2-чи улакты өз командасына жазып койду. 2-1 алдыда Кыргызстан 1 улуттук курамасы. Айтпадык беле. Байыш Ниязовдун минген аты дагы мыкты, өзү дагы эң күчтүү балбан жигиттердин бири, биздин атактуу оюнчубуз Байыш Ниязов деген жигит. 2-1 урматтуу телекөрүүчүлөр, кызыл түстөгү кызыл түс кийимчен Кыргызстан 1 улуттук курамасы алдыга чыгып баштады. Чабуулдун башында туруп берген Байыш Ниязов жыйынтыгында Урмат Мусаевдин көмөгү аркасында эсепти 2-1 айлантып, учурда алар алдыга чыгып калган маалы. Ооба. 2-1 эсебиндеги бул сандык катыш туруктуу деп айтыш кыйын. Аябагандай тайгак. Оюмча эми бир аз эти ачынып калган Кыргыз Республикасынын 2-чи улуттук курамасы дагы бардыгер күчүн ортого салып, жоопту улакты атаандаштын Тайгазанына жеткирүүгө чоң аракетти көрөрү бул эми турган иштеңиздерчи. Кайрадан Султан уулу Кубаныч, ошол эле Байыш Ниязов менен жаңылбасам, ооба, бул Улан Кыбыраев. Улуттук 1-чи улуттук кураманын капитаны Улан Кыбыраев улакты шапкана илип алып, мына бул жерде капталдан келген туура эмес койдурган оюнчу 2 мүнөттүк жазага кириптер болушу керек. Эгерде эле ортодогу эл аралык даражадагы калыс Асылбек Шерибаев бул аракетти чектен чыккан деп тапкан болсо, анда 2 мүнөттүк жаза мамыга тиешелүү оюнчу кириптер болот. Бирок
биздин көрүшүбүзчө анчалык орой коюн болгон эмес. Мына эми улак жекеге чыгуу менен андан ары уланат. Ошого орто кошуп эле Кубаныч Султан уулу жана Байыш Ниязов чыгып, бул сапар эми Кубаныч улакты сол такымга бастырганга жетишкен, бирок Байыш Ниязов байкадыңыздарбы? Ыңгайсыз жагынан болсо дагы улакты шыйрактан алып, Кубанычтын аргымагын бура бастырбай тык токтотуп коюп отурат. Бул эми жоон билек эгиз кара күчү бар жигиттердин гана колунан келе турган өнөр. Эң башкысы азыр Султан уулу Кубанычка тизгин буруп бөлүнүп кетүү шарт. Буга жол бербей турган Байыш Ниязовдун дагы күчтүүлүгүнө биз таң бербей кое албайбыз. Азыр улакка ээ болгон Кыргызстан 2 улуттук курамасы Султан уулу Кубаныч улакты өзүнүн өнөктөшүнө өз маалында өткөрүп бере салды. Бул Мирлан Сыраждинов самурай аттуу аргымагы менен ат ойнотуп, азыр ал бир далай каршылаштардын шаштысын алат болуш керек. Мирлан улакка ээ болду дегичекти. Аябагандай кооптуу чабуул орун аларын бөркүңүздөрдө эле көрө бериңиздер. Баштагы мальчик аттуу аргымагы менен эч кимге караандатчу эмес. Азыр эми алдындагы самурайы чалыгып калганына карабастан Мирландын оюндагыдай болуп, ортодогу додону жиреп кирген Мирлан тайгазанга тик качыра албай урунду болуп калууду албетте көкбөрүдө эми жан жактан камалап ортого алуу бул эми кадыресе көрүнүш. Улак кайрадан жерде жана биринчи болуп улакка колу жеткен бул Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасынын оюнчусу Айдын Сүйүнбаев көзгө көрүнгөн, бирок улак чийиндин сыртына кетип эми Кыргызстан бир улуттук курамасынын Тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде жекеме жеке чыгуу менен оюн андан ары уланып баштайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көкбөрү боюнча өткөн мелдештин финалдык оюнуна күбө болуудасыздар. Кыргызстан 1, улуттук курамасы 2-1 эсебинде алдыда келе жаткан маалы улакты эңип алган бул Султан уулу Кубаныч, 22 жаштагы Суусамыр көкбөрү клубунун оюнчусу. Улан Кыбыраев менен эңишип жаткан маалы. Улан Кыбыраев ат жалына боюн арта салып, жакшы эле ыңгайсыз жагынан болсо дагы улакты тартып алууга аракет жасаган, бирок тизгин буруп аттын башын бөлүп кеткен. Кубаныч Султан уулу Тайгазандын түбүнө кирип келгени менен өнөктөштөрү тарабынан жардам ойдогудай болбой жатат. Азыр эми чымырканып Кыргызстан 2 тарапка эң башкысы улакты Тайгазанга таштап эсепти теңөө. Эгерде эле бул беттеш тең чыга турган болсо, анда кошумча 5 мүнөт убакыт берилип, андан дагы жеңүүчү аныкталбай турган болсо, анда хоккей тили менен айтканда буллет же болбосо бири менен кубалашып улакты Тайгазанга таштоо сынагы өткөрүлөт. Бирок оюн көрсөтүп тургандай, жанаракта кармаштын жибин кызыл түстөгү Кыргызстан бир улуттук курамасы өз колуна алган болсо, акыркы убактарда Кыргызстан 2 улуттук курамасынын жигиттери дагы тим туруп калбастан мына мынтип эми жом көргөзүп айбаттуу оюн тартуулап баштаганына күбө болуудабыз. Көбүн эсе мына мындай додонун арасындагы кызыгуучудагы улак тартыш бул эми көбүрөөк орун алууда. Мындай додонун арасындагы улакты алып чыгуунун өзү дагы чоң эрдикке көпө жана улакты өз колуна алып өзү менен кошо барып улакты таштаган бул Нурманбет Койчуке. Байкадыңыздарбы, алдындагы Лексусун бөлөк аргымакка көк атка алмаштырып жанын таштап жиберүү менен эрден огонуна карабастан улакты Тайгазанга таштап жыйынтыгы эсеп 2-2-ге айланып калды. Окуянын мындай өнүгүшүн эгерим биз күткөн эмеспиз. Эки тарап тең эт бетинен кете бардыгер күчүн ортого салып, оюн эми өзүнүн
кызыктуулугунун болгон чегине жеткибейм. Азыр улакты эңип алган Рустам Туналиев түз эле тай казанды көздөй жалгыз өзү кирип барган, бирок эмнеликтен улам таштаганга шаасы жетпей калды. Бул эме бир гана Рустам Туналиевке белгилүү. Кайрадан Рустам Туналиевдин сүзө качыра тартынбастан кирип баруусу улак тай казан кырына тирелип жерге түшүп калгандан кийин эми биринчи жетип келген 12-чи катар санындагы бул Айбек Иманалиев Агуэро аттуу аргымагы менен кооптуу абалды кыйла эле жокко чыгарып, оюнду бир аз өз тай казанынан оочолотуп койду. Табылдагы Рустам Туналиев мындай алган жүрүшүнөн оңой менен жас жөмөс эле эмне жетишпей калды деп ойлойсуз Рустамга? Кичине аралыгы жакын болуп калды. Айтып атпайсызбы, берки эки курама команданын аттары дагы мыкты, оюнчулары да мыкты. Ким сутса дагы биздин балдар утат. Анан оңой менен салдыра койбойт. Кубалап жетип калышпады берки экинчи курама командасы дагы. Бардыгын байкап турушат оюнчулар, кимди тосор экен баары тең үйдө сүйлөшүлгөн, айтылган. Кайсы оюнчу, кайсы атаандашын кармаш керек, кандай болгон чабуулдарды өздөштүрүш керек. Бул жерде кичине чукул болуп, эгерде алыстан аралыктан чапканда бул Соңкөл деген ат жарык төш, мурда күлүк болчу, өзүңөрдөр билесиңер. Куйручуктун 150 жылдыгында бул күлүк чабылган, Аламан байга чабылып, кийин көкбөрүгө өткөн эң күлүк аттардын бири. Азыр эми ортоңку тегерек чийиндин ичине кайрадан Султан уулу Кубаныч Байыш Ниязов менен даңкталашып, улакты эңип кетүүгө аракетте болуп көрүшүүдө. Байкадыңыздарбы? Чабандестердин алдындагы будандары үстүндөгү ээлерин түшүнүп, атайын жантая калуу менен улакты эңип кетүүгө ыңгайлуу абалды түзүп беришүүдө. Албетте, улакты эңүүдөн мурда ыңгайлуу эңипти таап алуудагы өзгөчө күч талап кылат. Байыш Ниязов экинчи ташталган улактын ээси. Азыр эми оюмча Кыргызстан эки улуттук курамасы дагы абалды анча курчутпастан, эсепти теңип алгандан кийин көз жумдуга салбастан мына мынтип сүрмө топ менен улакты алып жүргөн улакчыны чийиндин сыртына чыгарып, убакытты өз пайдасына иштеткендей оюн алып барып жаткандай таасир калтырууда. Албетте, жекеге чыгып улакты таштаган маалда убакыт чыкылдап өтүп турат. Хоккейден айырмаланып, көкбөрүдө убакыт эч убакта токтобойт. Эгерде эле оюнчу бир олуттуу жарата алып, мындай бир оңдоп түзөтүүлөр киргизилбесе. Эми бул биздин көкбөрү оюнда негизги эле ыкмаларыбыздын бири ушул. Эгерде атаандаш улакты басып алса, тезирээк аутка сүрүп чыгарыш керек. Анан оюнду кайрадан баштоого. Ал эми убакытты созуп атат деп айткандан алыспыз. Менимче эки команда тең 2-2 ойноп аткандан кийин убакыттын тезирээк аракет кылып 20 мүнөттүн ичинде дагы бир улак салууга аракет кылыш керек. Ал ортодо Улан Кыбыраев улакты жерден эңип алып түз эле тай казанды көздөй чукул кирип барган, бирок жете келген куугунчулар жан-жагынан тамалап акыры улакты Кыргызстан эки курамасынын жигиттери дагы тартып алганга жетишиптир. Мындай такымдагы улакты тартып алуу барган сайын көбүрөөк көзгө учурап жатканы дагы байкалууда. Азыр эми Кыргызстан эки улуттук курамасынан улакты сол такымга басып алган. Бул албетте анын жонундагы катар саны күңүрт түстөн улам көрүнбөй турат. 11-чи Батырбек уулу Аскат, жок Нурманбет Көкбөрдү көк ат менен атын алмаштырган Нурманбет Койчукеев азыр эми тапатаңдан зыр коюшка абалды акмалап турган маалы. Рустам Туналиев ага көгөндөлүп, жанынан кеткен жабышып калганга карабастан жол таап чыккан Нурманбет Койчукеев баш айланткан Нурманбет менен тартынбастан сүзө ачырып кирип барууда. Жана Нурманбеттин улакты таштаганга даярдай албай калгандыгына күбө болуп өттүк. Өзүңүздөр байкадыңыздарбы, азыркы улак чабуулда мына Кыргызстан эки командасы кайрадан чабуулду ортодон баштаган турат.
өнөктөрү жол ачып бериш керек, бири-бирден кийип. Ал эми биринчи курама командабыз жанагындай эле додо менен чогуу барып, экилеп, үчөөлөп салганга аракет кылат. Экинчи курама командасынын айырмачылыгы булар комбинациялык оюнду көбүрөөк өздөштүрүшкөн. Негизги Бөрлүм менен Суусамырдын оюнчулары стили бирдей да. Ал эми байкаңыздарбы? Нурманбет Койчукеевдин колунан улакты жаңылбасам бул Рустам Туналиев тартып алды болуш керек. Чапкенедей жабышып бул ооба биринчи катар санындагы улан, экинчи катар санындагы Урмат Шерипбеков алдындагы Рембо аттуу аргымагы менен Нурманбет Койчукеевден жула тартып кетүүгө аракет жасаган, бирок Нурманбет Койчукеев дагы бекеринен Айжанын мыктуу оюнчусу атанбаса керектер. Ал дагы акырда дейре көк мелтей мүнөзү менен улактан кол жуубастан кийимдин сыртына чыгып кеткен. Ошентип экинчи, үчүнчү жыйынтыктоочу 20 мүнөттүк дагы акыркы көз ирмемдерине жетип келди. Эгер деле тең чыга турган болсом да кошумча 5 мүнөттөн 2 бөлүктөн турган оюн орун алат. 10 мүнөттүн ичинде жеңүүчү такталбаса, анда бирин-бирин кубалашып, улакты салуу, бул эме булит деп дагы жүрүшөт. Ошол көкбөрүнүн булитин дагы көрүп калуубуз толук мүмкүн. Бирок алдыдагы 10 мүнөттүн ичинде дагы бул көрбөгөндөй кызуу оюн орун алышы шарт. Ооба 5 секундда убакыт калды. Бул жерде эми миң кылган менен абал өзгөрбөйт. Үчүнчү 20 мүнөттүк дагы соңуна келип жетип, тараптар бири-бирине тактыктуу мүнөздөгү оюн көрсөтүп, карап турган көпчүлүктүн көңүлүн курсант кылды дейм. Көпчүлүктүн күткөнү дагы бүгүнкү финалдык беттештин жеңүүчүсү ким болот деген суроо. Кызыл түстөгү кийимчен Кыргызстан улуттук курамасынын биринчи улуттук курамасы, ал эми көк түс менен ойноп жаткан экинчи улуттук курама. 10 мүнөттүн ичинде азыр кимиси жеңишке жете турган болсо, ошол тарап баш байгени мөрөйдү эңкетет. Азыр биз көрүп тургандай Рустам Туналиев аттын башын чукул кайрып, оңдонун түзөнүп алды дагы колуна алган улакты тай казанга таштарын таштады. Бирок жете келген өнөктөшү Байыш Ниязов жөө жалаңдап болсо дагы акыры улакты тай казандын ичине тоголоду. Эсепти 3-2-ге айлантты Кыргызстан. Бир улуттук курамасы 3-2 эсебинде алдыга чыгып баштады. Албетте Кыргызстан экинин жигиттери дагы жете келип, кур дегенде коргонуу аракетин көргөндө, анда мындай көрсөткүч жүзөгө ашмак эмес. 3-2 эсебинде Кыргызстан бир улуттук курамасы кызыл түстөгү жигиттердин утуп жатканы маалы. Азыр эми жыдыкей эч нерсеси калбаган. Кыргызстан эки улуттук курамасы дагы улакка ээ болуп, түз эле тай казанды көздөй салып, жыйынтыгында эсеп 3-2-ге теңелип калды. Бул 9-чу катар санындагы Кыргызстан эки улуттук курамасынын оюнчусу Батырбек уулу Аскат. Ооба Батырбек уулу Аскат астындагы Айтумары менен эт бетинен кете тай казанга улак менен кошо кирип, акыры эсепти 3-3-кө айлантып койду. Улуттук курамабыздын эң жаш оюнчусу бул Батырбек уулу Аскат болгону 20 жашка эми гана толуп олтурат. Суусамыр көкбөрүк клубунун чабандеси өз күйөрмандарынын намысына жарап эсеп 3-3-кө айланып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай окуянын өнүгүүшүн эгерим эч ким күткөн эмес. Азыр эми жердеги улакка жапырт ат коюшуп, тараптар өз бактысын сыноодо. Кайрадан улакка биринчи Кыргызстан экинин голу жеткени менен улак жерде жана 1 мүнөттүн ичинде бул улакты ээси табылышы керек. Жаш балдар ойноп жатып атпайсызбы? Биздин Кыргызстан экинчи командабызда 18ге толуп элек балабыз бар. 4-чү номердеги Анака деген бала ноябрь айында 18ге толот. 17 жаштагы балабыз ойноп атат десек. Мына улактын жашарып баратканын көрдүңөр, улакчыларыбыздын. Улак менен Кыргызстан эки улуттук курамасынын оюнчусу Айбек Эсеналиев
Жаңылбасам бұл Улан Насакеев, байқадыңыздар ба? Улақты тақымдаса жұлқа тартып алып, астындағы ақ жалы менен оңды солды қамчырып, түз еле атаандаштардың жарым таласын көздөй, баш айлантқан ылдамдыққа арттыру менен Тайқазанға чықыл кирип барды, жана анын ырактан баштаган уларды көп этип Тайқазанға тамайтты. Жүр эсеп 4-3 урматтуу телегөрүүчүлөр. Улан Насакеев ак жалы менен айырмаланып, эсепти 4-3-кө айлантты дагы. Кыргызстан бир улуттук курамасы алдыга чыгып баштады. Бизден Бөрлү командасынын оюнчусу Насакеев Улан жана айтып кеттим, эң мыкты улакчыларыбыздын бири Кыргызстан курама командасында. Ооба. Негизги убакытта болгон 2ден улак салышкан тараптар кошумча берилген 10 мүнөттүн ичинен арыдан бери көбүрөөк улактын эсебин таап жаткандыгы бул эми оюндун куну канчалык кымбат экенинен кабар берет. Мына бул жерде улакты бөктөрүп алган бул ошол эле Аскат жаңылбасам Батырбек уулу Аскат жанын таштап жиберүү менен жалгыз өзү оюндун жоопкерчилигин колго алууга аракет жасагандай, анын алдындагы аргымагы Айтумар Самор Көкбөрү клубунун чабандеси жалгыз өзү Кыргызстан бир улуттук курамасына каршы туруп жаткандай таасир калтырат. Себеби кошумча берилген 10 мүнөттүн ичинде Аскат керекке жарап эсепти теңеген болчу, бирок азыр эми таптал чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин жекеге чыгуу менен оюн уланат. 8-мүнөт аягына келип жетти. Азыр эми Кыргызстан бир улуттук курамасын баш байгеден болгону 2 мүнөт гана убакыт ажыратып турат. 2 мүнөттүн ичинде 2 эмес 3 улак салып жиберсе болорун көкбөрүүчүлөр жакшы билет. Ошондуктан Байыш Ниязов улакты акырын гана жерден жогору алып, убакытты өз курамына иштетип баштады. Албетте, улакты эми такымдагы улакты тартып алуу берки экинчи курамданын жигиттерине кыйынга турат окшобойбу. Мына мынтип эми чийиндин сыртына улам чыгып туруу бул убакыттын азаюусуна алып келет деңиздерчи. Бул болсо убакыттын өтүшү Кыргызстан бирдин жеңишке жетүү болгон мүмкүнчүлүгүн өстүрөт дегенди билдирет. Кайрадан жекеге чыгуу, ошол эле эгиз кара күчү бар Байыш Ниязов эч кыйынчылыксыз улакты сол такымга басты дагы. Эми тартынбаштан атаандаштын Тайказанына туурадан кирип барууда Байыш Ниязов улак менен жана анын таштоого болгон аракетине жете келген куркунчу чапкенедей жабышып жолтоо болууда. Бирок Байыш Ниязов кантсе дагы улактан кол жуубастан акырына дейре улак менен болуп, бирок чийиндин сыртына кетип эми оюмча Кыргызстан бир улуттук курамасынын баш байгеге ээ болуу мүмкүнчүлүгү көз ирмем сайын жогорулап барууда. Азыр эми жаңылбасам акыркы 10 мүнөттүккө дагы кезек келип жетип калды окшойт. Жекеге чыгуу Көкбөрүдө биз сиздер жакшы билесиздер, хоккейдегидей болуп убакыт токтотулуп турбайт, тынымсыз чыкылдап өтүп турат жана улакты алып келгичекти ортодон дагы убакыт жоголуп, Кыргызстан эки улуттук курамасынын жеңишке болгон ишеними салаадан чууруган суу сымал азайып, түгөнүп бара жатканын өзүңүздөр дагы жакшы көрүүдөсүздөр. Кайрадан улак үчүн болгон жеңиш жана туура өңөрүп алган бул экинчи катар санындагы Султан уулу Кубаныч. 30 секундтун ичинде эми көк түс кийимчен Кыргызстан эки улуттук курамасы бирдин үстүнөн чыкпаса, Кыргызстан бирди токтотуу кыйынга туруп калды көрүнөт. Мына эмесе Тайказанды жандай чаап өткөн бул Урмат Мусаев. Тагыраагы 9-чу Урмат Раушан уулу. Ошентип убакыт соңуна чыкты, урматтуу телегөрүүчүлөр. Көкбөрү боюнча бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында өткөн мелдештин жеңүүчүсү бул Кыргызстан бир улуттук курамасы.
Урматтуу айымдар жана мырзалар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун көкбөрү оюндары боюнча жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине кезек келип жетти. Анда эмесе сахнага бүгүнкү мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун көкбөрү оюнунда 3-чү орунду алган коло медалынын жеңүүчүлөрү Россия Федерациясынан келген Алтай курама командасын чакырып коелу. Кол чабуулар менен. Уважаемые дамы и господа, объявляются призеры состязаний по кёкбөрү. Бронзовые призеры – команда «Алтай», Российская Федерация. Урматтуу айымдар жана мырзалар, көкбөрү оюндары боюнча 3-чү орунду ээлегендерге Кыргыз Республикасынын президентинин атынан сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчиси Нарымбаев Данияр Ильич мырзаны чакырсак. Для вручения награды за 3-е место по кёкбөрү от имени президента Кыргызской Республики приглашается руководитель аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев. Кол чаап колдоп турабыз, урматтуу көрөрмандар. 3-чү орундун ээлерин сыйлоо аземи. Аплодисменты, уважаемые гости. Бронзовые призеры по кёкбөрү. Команда «Алтай», Российская Федерация. Бронзовым призерам вручается сертификат в 500 000 сомов. Көкбөрү боюнча 3-чү орунду ээлеген командага 500 000 сом сыйлык кыйгарылды. Анда эмесе мына ушул көкбөрү оюну боюнча 2-чи орунду ээлеген күмүш медалынын ээси Кыргыз Республикасынын Кыргызстан 2 курама командасы. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Серебряные призеры. Команда «Кыргызстан-2», Кыргызская Республика. Кол чаап кубаттап турабыз. Биздин улуттук курама командасы 2-чи орунду ээлеген Кыргызстан 2 курама командасына медалдар жана ошондой эле 1 миллион сом. Серебряным призерам вручаются медали Всемирных игр кочевников, а также сертификат на сумму 3 миллиона сомов. Күмүш медалдын ээлери жана ошондой эле 1 миллион сом алышты. Сертификатты Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат башчысы Нарымбаев Данияр Ильич тапшырууда. Кол чабуулар менен колдоп турабыз команданы. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы көкбөрү оюндары боюнча баш байгенин ээси, мындайча айтканда алтын медалынын жеңүүчүлөрүн сахнага чакырсак, Кыргыз Республикасынын Кыргызстан 1 курама командасы. На сцену приглашаются золотые медалисты. Команда «Кыргызстан-1», Кыргызская Республика. Аплодисменты! Kırgızistan
baş baygını жеңген Kırgızstan bir kurama komandası. Çabanbesler sizlerдің назарыңыздарда. Қолдап тұрабыз, құрметті көрермандар. Kırgızstan bir kurama komandası. Altın medalдің иелері. Уважаемые гости, давайте поприветствуем золотых медалистов. Команда Кыргызстан-1 по Көкбөрү. Dünyülük göçmender oyununda Gökbörü oyunu boyunca baş baygını жеңіп алған Kırgızstan bir komandasına 3 milyon сом ыйгарылмакчы. Қолчалармен қолдап тұрабыз, құрметті көрүүчүлөр. За первое место в состязаниях по Көкбөрү вручается сертификат в 3 миллиона сомов. Первые всемирные игры кочевников объявляются закрытыми. Dünyülük göçmender oyunu ayağına gelip жетті.